Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы өспүрүмдөр арасындагы суицид темасына арналат. Эскерте кетсек, бул маселеге байланыштуу Жогорку Кеңеште бүгүн атайын өкмөттүк саат өткөрүлдү. Талкуубуздун катышуучусу социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинин төрагасы депутат Садык Шернияз. Кош келдиңиз. Садык мырза, мына айтсаңыз, ушул маселеге атайын убакыт бөлүп, депутаттар эмне үчүн ушул маселеге көбүрөөк көңүл буруп, өкмөттүк саат өткөрүүнү чечти? Анткени акыркы убакта ушул өспүрүмдөрдүн өзүнүн жанын өзү кыюусу көп орун алып кеткендиктен, муну биздин Жогорку Кеңештин төрайымы алып чыккан бул маселени. Андан кийин комитетке сунуш киргизилген, муну атайын убакыт бөлүп 1 саат өкмөттүк саат кылып карайлы деп. Ошондуктан бүгүн талкууладык. Талкуу өтө кызуу болду. Мен оюмча бул талкуу аябай пайдасы тие турган талкуу болду. Өкмөткө дагы, Жогорку Кеңешке дагы, деги эле коомчулук үчүн дагы. Сиздер күткөн маалыматтарды ала алдыңыздарбы? Негизинен маалыматтардын бардыгы толук келди дегенден алысмын. Анткени маалыматтар болгону менен ушул маселеде, суицид маселесинде анализ жана мониторинг жагы аксагандыгы көрүнүп турду. Бул эмне деген сөз? Бул ошол маселенин, орчундуу маселенин келип чыгышы, тамыры эмнеден болуп атат? Мисалы, салыштырмалуу анализдер. Бул мисалы 90-жылкы эсиңиздеби, баягы Кыргыз эли ушул Кыргызстан Советтер Союзу урагандан кийин абдан оор психологик жагдайлар түзүлгөндө кандай эле, мисалы 10.000 кишиге же болбосо 100.000 кишиге анализ, ошонун саны, андан кийинки жылдары кандай болгон, кайсы жерде көбүрөөк катталып жатат азыркы убакта, айыл жергесиндеби, шаар жергесиндеби, тоолуу жерлердеби, кайсы убакта көбүрөөк катталып жатат, жайындабы, жазындабы, кышындабы, күзүндөбү, көбүнчө эмне себептер менен? Бул ошол мектепте болгон чыр-чатактардын негиздериби, же үй-бүлөдө болгон чыр-чатактардын негиздериби? Көрдүңүздөрбү? Ушундай сыяктуу терең анализдүү маалымат албетте болгон жок деп ойлойм. Бирок ошол боюнча бүгүн Жогорку Кеңештен сунуш берилди. Ушул орчундуу көйгөйдү аябагандай тыкат карап, жакшылап анализ жана мониторинг жүргүзөт. Талкуу жүрүп жатканда өкмөттүк өкүлдөр, ошол вице-премьер-министр айтты, бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу көрсөткүчтөр мындай өскөн жок, бир азыраак деп айтты. Бирок ошого карабастан айрым депутаттар бул суицидке байланыштуу Кыргызстанда кризистик кырдаал пайда болду деп белгилешти. Мунун себеби эмнеде? Негизи эле бул өзүн кыюу, жанын кыюу, суицид, бул көпчүлүк убакта ушул коомдогу жагдайга байланышкан да. Азыр коомдогу жагдайды эске алып кете турган болсок, мисалы 2 жылдын ичинде экономикалык кризис дүйнө жүзүнөн каптады. Ал экономикалык кризис Кыргызстанды да кыйгап өткөн жок. Ал Кыргызстанга да келди. Мисалы бир кезекте өзүбүз билебиз, шаардагы квартиралардын баасы квадрат метри $1000 ашык болуп кеткен учур болсо, азыр билебиз, мисалы канчага түшүп калды тура. Бул эмне деген сөз? Бул канчалаган мекемелер банкрот болуп атат деген сөз. Канчалаган бизнес токтоду деген сөз. Канчалаган банктарга элдер кредитин бере албай, мисалы кыйналып аткан экономикалык жагдайдан. Ушундай экономикалык жагдайлар баары бир психологиялык жагдайларга таасир берет. Ошол себептен кандайдыр бир момундай өзгөчө көрүнүп калганы, бул себептер дагы бар го деген ойдомун. Өкмөттүк өкүлдөр, билим берүү министрлиги, ошондой эле башкы прокуратура маалыматтарды бергенде ар түрдүү цифраларды беришти да. Мисалы 2014-жылы окуучулар арасында өздөрүнүн жанын өзү кыйган канча факт катталды эле? Жалпы саны 106 2014-жылы, ал эми мектеп окуучуларынын саны 85 106-дан. 15-жылы 96, мектеп окуучулар 83. 2014 жылы 106 факт катталган,
суицид. 2015'te 96. Kança? 96. Siz bu bilim beri ministrlikine ait koydunuz kadar. Başka prokurorun ormasına ait otat. İçki işler Öyle mi? Bu ministrlik bizim bile bilim beri sıralar ministrlik iki açak eken. Men özüm rasmi malumatlarım. Sizler birbirine göçürüp ait orasınlar. 15 жылы 102 жаш өспүрүм өз өмүрүн кыйып атат. 102. 16 жылдын кечеги күнүнө чейин 49. 14 жылы 106, 15 жылы 96, быйылкы жылдын 4 айында 39. Багы сандар көрсөткүчтөр боюнча дагы абдан талаш талкуу болуп, депутаттар мындай бир ушул жалпы аткаруу бийлиги бирдиктүү иштей албайт, ушул маселени чечүүдө бирдиктүү иштей албай турганыңарды көрсөтүп койдуңар деген сын айтылды. Мунун жүйөсү барбы? Ал сынга да кошулам. Анткени мына бир жылдык 96 менен 102'nin айырмасы 4 кишинин өмүрү, 4 өспүрүмдүн өмүрү. Эмне үчүн анчалык такталбаган маалымат болуп атыр, албетте кызыгуу туудурат. Ал эми 49 менен 39 боюнча айтар элем. Ал жерде 39'ту 4 айдын ичинде деп айтылды, 49'ту кечээ күнгө чейин деп айтылып атат, 25'ine чейин деп. Бирок бир 25 күндүн ичинде 10 ушундай окуя болсо, бул өтө оор дегенди билдирет. Муну 10'ду 112 айга көбөйтсөк анда 120 болуп кетип атпайбы? Ошондуктан бул жерде бири-бири менен мындай жакшы келише албаган, цифралык ушул такталбаган маалыматтар бар экенин да көрсөттү да бүгүнкү жыйын. Расмий органдар, расмий өкүлдөр берген ушул көрсөткүчтөр мындай толук маалымат деп айтууга болобу же дагы ушул белгилүү болбой калган дагы окуялар болушу ыктымалбы? Менин жеке оюм мындан дагы маңыздуу, мындан дагы жакшы толук маалыматтар болсо болмок. Кубанып атканым, биз ушул маселеге токтолуп, ушул маселенин бар экенин, ушул көйгөйдүн бар экенин жана ошол көйгөйгө каршы күрөшүп, анын ичинде ошол көйгөйгө каршы туруштук берүүдө жогорку кеңеш өз жагынан эмне кыла алат. Бул мисалы ошого жараша мыйзамдарды чыгаруу, же болбосо ушул жанагы билим берүү чөйрөсүндө, ошол мектептерде атайын бир психологдорду кармоо, жана ага бөлүнө турган каражаттарды эмки жылдык бюджеттик эсебине кошо киргизип берүү сыяктуу өзүбүзгө дагы көп маалыматтарды жана эмне иш кыла тургандарды кабыл алганыбыз болду да. Албетте мындай көйгөйлөрдү 1 сааттык талкууда баарын чечип коюу мүмкүн эмес. Ошондуктан муну дагы мен ойлойм, биздин комитетте дагы аябай дыкат карап, териштирип жана ошого жараша чечимдерди чыгарууга аракет кылабыз. Мына иш-чаралардын ичинде өзүңүз белгилегендей жанагы психолог маселеси мектептерде. Азыркы билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкө боюнча 95 эле мектепте психолог бар экен. Ал эми келерки жылда ушул бардык курдегенде мындай ири көп сандагы окуучуларга билим берген мектептерди психологдор менен камсыз кылуу үчүн акча каражат жетиштүү болот деп эсептейсизби? Ошого мисалы ушул акча каражат бөлүп берүү, ошол психологдорду иштетүүгө жетишүүгө мындай жогорку кеңештин кудурети жетеби? Жогорку кеңеш албетте эң жогорку ушул мыйзам чыгаруу бийлиги болуп эсептелгенден кийин, эгерде ушул көйгөйдү өзүнчө алып караганда, сиз айткан шарттарды баарын токтотуп коюуга күчү жетет, албетте. Дагы деле болсо, бул маселе каратет жагына барып такалып атат. Бүгүнкү күндө, мисалы, эгерде биз ушул өспүрүм кезинде өзүн жанын кыюусу жөнүндө баардык каражаттын баарын ушуга бөлүп бере турган болсок, эртең мисалы жанагы гемодиализ аппаратында жатып аткан адамдардын медицинада көйгөйү, же болбосо онкологиялык ооруларда көйгөйү, же болбосо деги эле саламаттык сактоодо жаш балдардын өлүмү сыяктуу социалдык проблемалар ар бир тарапта, ошол эле маданиятта, ошол эле саламаттык сактоо болобу, же спорт болобу, социалдык жанагы камсыздоо болобу, ошол жактарда болуп атпайбы? Ошондуктан мунун өзүнчө өкмөттүк саат болуп чыгуусу бул көйгөйгө көбүрөөк маани бергенге бир шарт түзөт деген ойдомун да.
Бул өкмөттүк саатта мына маселени көтөрдүңүздөр. Расмий өкүлдөргө, министрлерге айрым тапшырмалар берилди. Ошондой эле жанагындай сындар дагы айтылды. Эми мындан кийин дагы ушул маселени тереңирээк карап, көбүрөөк маалымат талап кылууга мүмкүн болобу? Албетте биз ошол токтомдо дагы, ошол токтомдун чечимине да киргизип атабыз муну. Жанагы мен айткан мониторинг анализ маселеси, жана ушул боюнча кандай мобилдүү иш алып барылып атат, эмне чаралар көрүнүп атат, жанагы терең анализден кийин кайсы жагдайга көбүрөөк маани бериш керек. Бул мүмкүн жанагы үй бүлөлүк чыр чатактардын маселеси, же болбосо мектептеги ошо өспүрүмдөрдүн бири-бири менен сүйлөшүүлөрдө бири-бири менен алакасындагы маселе. Мунун үчүн биринчи жанагы анализди биз талап кылып атабыз. Мониторинг анализ бул боюнча аябай көп сөз айтылды жыйында. Ошол жыйынга анализден кийин өкмөт дагы өзүнө мындай так иш алып барууга кандай шарттар керек экенин бизге сунуш кылса, кийинки бюджетти кароодо же мыйзамдарды кароодо биз ошол маселе чечип бергенге аракет кылабыз. Парламенттик саатта мына вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева ачык эле айтпадыбы? Бул өкмөт суицидке байланыштуу маселени толук бойдон өзүнүн мойнуна ала албайт деп. Буну сиз кандай деп түшүндүңүз? Толук бойдон ала албайт дегени бул жерде жанагы мен айткан коомдук карым катнаштагы үй бүлөлүк маселелер дагы болуп атпайбы? Бул жерде бир гана мисалы биздин жашообузда бир гана жогорку кеңештин чыгарган мыйзамдары же өкмөттүн чыгарган токтомдору гана эмес, андан башка биздин дагы ата бабадан келген салтыбыз, өзүбүздүн үй бүлөбүздүн ар биринин өзүнүн үй бүлөсүнүн мындайча айтканда кичинекей мыйзамы, жана ошол үй бүлөдө ошону аткаруудагы шарттар, буга жогорку кеңеш дагы өкмөттүн токтомунда киреше албай турган нерселер бар. Менин оюмча вице-премьер-министр Айым ушул нерсени айтты го дейм. Ал эми мына мыйзамдык жактан алганда, мисалы жогорку кеңеш адамдын өмүрүнө зыян келтирбе, адамдын ден соолугуна зыян келтирбе деген мисалы ошо мыйзам кабыл ала алат да. Эгер ошондой зыян келсе, андай адамды жоопко тарта алат. Ал эми ушул өз жанын өзү кыюуга кептелген адамдар, ошондой психологиялык абалга кептелген адамдарды ошондой аракетке баруудан алдын алыш үчүн кандай бир мыйзамдык иш-чара же аракет көрө алыш ыктымал? Муну жөнөкөйлөнтүп айтканда сиз туура айттыңыз. Мен кичине жөнөкөйлөнтүп айтканга теле көрүүчүлөргө. Өкмөт жогорку кеңеш негизинен мыйзам кабыл алып берет. Бул жакшы, бул жаман экен. Ал эми ошонун аткаруу механизмдерин бул аткаруучу бийлик иштеп чыгыш керек да. Ошол эле мисалы ар бир мектепте мугалимдер ошого даярдыгы бар болуп, же болбосо психолог, алар сүйлөшүш керек. Мисалы өспүрүмдөр менен. Алар мисалы ошол эле мугалимдер аябай адис болуп, алар өзлөрүнүн класстарында көрүп туруш керек. Мисалы бул окуучунун бир жумадан бери маанайы пас. Эмне себептен? Ооруп атабы? Же бир башка проблемалар барбы? Ошондой сигналдар түшүп туруш керек психологко. Мына менин классымда 2 окуучу 2 жумадан бери маанайы пас. Тиги класста баланча. Психологубуз болсо, мисалы, ошону баарын иреттеп жазып алып туруп, ошо окуучулар менен кездешүү өткөрүш керек. Мен муну жөнөкөйлөнтүп айтып атам, албетте, кандай деген суроого жараша. Ушундай сыяктуу механизмдерди аткаруу бийлиги иштеп чыгыш керек. Аябай туура, дайыма мындай калыптуу иретте өтө турган механизм. Андан сырткары ошол механизмдерге же болбосо ошол эреже мыйзамдарга жанагы класс жетекчинин дагы тиги милдетин киргизип койсо болобу? Мисалы, бир мектепке бир психолог албетте жетиштүү болушу мүмкүн. Бул бардыгына тиешелүү болуш керек. Бир гана бул жерде бул маселеге биз жанагы сүйлөп атканда үй бүлөлүк чыр чатактардан кийин дагы болгон окуялар деп айтылып атпайбы, туура? Демек, бир гана мектеп эмес, бир гана мугалимдер эмес, ошол балдардын ата-энеси, алар менен чогулуп, ошондой бир окуя болгонун, эмне себептен болгонун да талдап, мисалы, эгерде бир алыскы райондо болобу, мисалы алсак, Кудай сактасын адан, мисалы Баткенде болобу,
Бирок ат башыдагы мектеп ошону талдаш керек да. Ар бир мектеп талдаш керек да. Мына ушундай окуя болду баланча жерде. Бардык жерде. Эмне себептен болду? Ата-энелер чакырылыш керек. Бул коом мына ушундай себептен болуптур. Мына ушуну токтотуш үчүн мындай кылышыбыз керек деп бул окуя талданса, анда азаят. Анда чынында азаят. Эгерде биз декларатив түрдө кылып атабыз, мындай саны мындай болду, мындайдан мынга узарды, мындай кичирейди дегенде ал жөн гана маалымат болуп калышы мүмкүн да. Ар бир өлкөдө ушул суицидке алып барган бир себептер болот, жана алардын негизгилери болот да. Кыргызстанда бул экономикалык мындай кыйынчылыктар, жумушсуздук сыяктуу маселелер ушул суицидке негиз болуп атат, түрткү болуп атат деп айтууга болобу же башка дагы? Бардык нерселер болот. Бардык нерселер болот. Бул коомдук жагдай. Бул мисалы бир гана бир кыйынчылык дегендей. Кыйынчылык эми таза баягы 90-жылдарда кыйынчылык жок да азыр. Бирок негизи кыйынчылык бар. Анткени кандайдыр бир жакшы жашоого көнүп калган адам баары бир кандайдыр бир экономикалык кыйынчылыкка дуушар болгондо ал баягы дайыма жашап келаткан ыңтайлуу ордунан жылып кеткендей болот да. Ошол нерселер коомдогу индивидуумга кандай бир таасир бериши мүмкүн. Бирок бул гана эмес. Башка нерселер дагы кошумчалар. Жанагы мен айтып атканда үй бүлөлүк мамилелер болбосо, же болбосо мектепте мүмкүн дасыккан адистердин, мугалимдердин жоктугунан, акыркы кездеги биздин билим берүү системасында ушу алыскы региондорго барып дасыккан мугалимдер баргысы келбей калышты да. Бардыгы шаарда калып, шаарда окуткусу келет. Демек, айыл жергесинде мындайча айтканда чала даярдалган адистер барып атат. Ошонун бардык проблемалары келип чыгышы мүмкүн. Австриялык психолог Виктор Франкл айтыптыр, адам өлүмдөн эмес, өмүрдөн же болбосо жашоодон коркуп калганда ушул өз жанын кыюуга барат депчи. Ал эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда жылына дүйнө боюнча 1 миллионго жакын адам суицидке барат экен. Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн ошол жанагы суицидке алып барган же болбосо суицид коркунучуна кабылган өспүрүмдөрдүн жашоосунда кандай коркунучтар болушу ыктымал? Бул бүгүнкү күндөгү биз жанагы кандайдыр бир калыптанган системадан, Советтер Союзундагы калыптанган өзүнүн традициясы бар, салты бар, мыйзамы бар, коомдук жашоо калыбы бар, бир чоң ийбегейсиз зор системадан биз жаңы системага өтүп атпайбызбы туурабы? Капиталисттик мындайча айтканда базар шарты деген. Мындай чоң өтүүдө албеттүү түрдө психологиялык жактан кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот. Анткени коом 70 жылдан бери бир нерсеге калыптанып көнүп калса, жөнөкөй эле сизге айтайын. Бир кезде Кыргызда чыгып акты саткан уят болчу да, бул деген бир ушундай чоң күнөө болчу. Ал бүткүл чөлкөмгө уят болчу. Баланча айылда айран сатат деген, сүт сатат деген. Уят болчу да. Мына базар экономикасына келдик эле, бул уят болбой, керек болсо биринчи саткандар байып алдыга чыгып кетишти. Бирин кармап, бул уят, бул нерсе дегендер кандайдыр бир коомдун кайсы бир катмарында калып калышты. Көрдүңүзбү канчалык дисбаланс болуп кетти? Бул эми бир эле айран сүт эмес да. Бул бардык биздин байланыштарда, ал акыбалда, жашоо шартта, деги эле экономикалык карым-катнаштарда бардыгында ушундай жаңы философия, жаңы психологиядан кагылышы болуп атат да. Албетте мындай нерселер жанагындай окуяларга түртөт. Депутаттардын айрымдары ушул мектептеги жанагы балдардын арасындагы болуп аткан өз ара жанагындай одоно мамилелер, мектеп рекетчилиги же болбосо зордук, зомбулук ушул маселелерге дагы көңүл бурулбай жатканы суицидке алып келиши ыктымал деп эскертүү айтылды. Толук мүмкүн. Бул боюнча жана мен айтып өткөндөй, душманды жеңгиң келсе, душман жөнүндө билишиң керек. Эгер биздин душманыбыз суицид маселеси болуп атса, анда биз аны терең изилдешибиз керек. Жана мен айткандай,
ошондой жагдайларга бөлүп, ошондой категорияларга бөлүп, анан кайсы маселе биринчи болуп турат, мына ошого карата иреттүү жумуш алып барсак болот. Азыр биз жапырт айтып атабыз. Анткени маалымат да ушундай жалпы болду. Түшүнүп атасызбы? Эгерде ушунун баары иреттүү түрдө мынча пайызы бул маселе боюнча болуп атат. Мынча пайызы бул маселе боюнча, мынча пайызы бул маселе боюнча, бул маселе боюнча мындай көңүл буруш керек. Жана анын аткаруу механизмдери мындай. Мисалы, 65% үй бүлөлүк чыр-чатактан улам болуп атат. Андай боло турган болсо, биз жанагы ата-энелик чогулуштарды эки эсе көбөйтүшүбүз керек. Ата-эне чогулушунда кээ бир чогулуштарда ата-энеси кошо келиш керек деген шарттарды коюшубуз керек мүмкүн. Көрдүңүзбү? Ушундай сыяктуу ошол мониторингден кийин келип чыга турган маселе да. Азырынча бул боюнча биз тапшырма бердик. Ушул ишти аткарышын көзөмөлгө алабыз. Өкмөттүк саатта дагы бир нерсе байкалып турду да, мисалы бул жерде чынында эле абдан бир коомчулуктун кеңири катмарын камтыган маселе болуп атпайбы? А бирок бул жерде баягы өкмөт, парламент ортосундагы диалог эле болуп калып атат да. Ал эми коомдун башка өкүлдөрү, ата-энелер, диний ишмерлер кайда калат? Аларды дагы ушул ишке жардамга чакырыш үчүн эмне кылыш керек? Кээде ушул өкмөт менен жогорку кеңештин ортосунда диалог эмес, монолог да болуп калып атпайбы кээде. Кээде бир тараптуу болуп калып атканда учурлар кездешет да. Өкмөт өзүнүн монологун айтат, жогорку кеңеш өзүнүн монологун айтат. Бирок аракет кылып атабыз сиз айткан диалогко барганга. Диалог болуу бул бири-бирин түшүнүү. Эки тарап тең бири-бирин түшүнүү. Бул маселе, ушул маселе боюнча биз кандайдыр бир түшүнүүгө келдик деп ойлойбуз. Мисалы биз өкмөт тарапка суроолорду коюп, жарантип кээде катуу айтылган сын маселелер болсо, өкмөт тараптагы ошол сынга жооп берип, бирок чечүү жолунда каражат жагынан тартыш бар экенин, же болбосо башка мыйзам тараптуу жагдайларды айтса, биз дагы аны кабыл алып, мына ушул боюнча иш алып бара турган болуп чечтик. Бул маселеде мындай түшүнүү болду деп ойлойбуз. Ал эми ал жанагы сиз айткан үй бүлөлүк арена же ария деп коебузбу, ошол нерсеге кирүү бул аткаруу бийлигинин кандай жумуш алып барганына карата жараша болот да. Эмне үчүн мисалы ушул бийлик өкүлдөрү диний кызматкерлерди ушул суицид темасын алдын алууда көмөктөшүүгө чакырбайт? Мисалы ошол эле Куранда айтылганда, бул адам өзүнүн өмүрүн өзү кыйса дагы бул чоң күнөө деп турабы? Ошону мындай тереңирээк түшүндүрсө, балким ошол балдардын ата-энелери балдарга жетет беле. Бүгүнкү өкмөттүк сааттан кийин аябагандай жакшы алар өзлөрүнө кийинки иштерине бир татыктуу түрткү алды десек болот да. Ошондуктан бул маселелерди чечүү жолдорунда бардык жактардан алар жардам издей баштайт деген ойдомун. Ошол эле сиз айткан диний жагдай жактан, өкүлдөрү жактан мүмкүн мына элге журтка белгилүү болгон чоң абройлуу кишилердин сөздөрүнөн кетеби мүмкүн кыскача ролик деп коебузбу, же болбосо ошого жарашкан атайын бир акциялар өтөбү. Мисалы, менин оюмча билим берүү министринин колунда ошол эле бүт университеттер, бүт эле чоң окуу жайлар турабы. Мына флешмоб маселеси болобу, же социалдык түйүндөрдөгү атайын бир белгиленген акциялар болобу, же болбосо ошого арналган атайын бир фестивалдар өткөзүлөбү, спектакль же болбосо интермедиа айнала ойнолгон. Биз бала кезде мына ушундай маселелер, ушундай уюштуулар көп болуп турчу мектепте турабы. Ошон үчүн абдан чоң бул кандай? Бул ошол билим берүү министринин чыгармачылыгына жараша, ишти алып баруу жараша, бир эле билим берүү министри эмес. Ошол эле ички иштер башкармалыгынын, ошол эле социалдык өнүгүү министерствонун, ошол эле башка министерстволордун чогуу иши керек деген ойдомун. Маегиңизге чоң рахмат. Биз бүгүн Кыргызстандагы өспүрүмдөр арасындагы суицид темасын талкууладык. Көрсөтүүбүзгө Жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз катышты. Саламатта калыңыздар.